Улуттук биринчи каналдын эфирин телевизиот программасы улантат. Студияда мен Самат Асипов. Саламатсыздарбы? Адаттагыдай эле узап бараткан аптада жол коопсуздук кызматтары Борбор калаанын көчөлөрүн күчөтүлгөн тартипте күзөттү. Ар жума атайын рейдтерди өткөрүп, жол кыймылына дыкаат көзөмөл кылбаса, мас абалында машина айдагандар, ар кандай авто ээн баштык жасагандар көптөгөн жол кырсыктарынын келип чыгышына себепкер болууда. Андыктан ушул аптада дагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен милициянын кайгылуу кызматы жол эрежесин одоно бузган ондогон айдоочуларды кармады. Бул 17 жаштагы жигиттин башкаруусундагы автоунаа Жибек жолу менен Калык Акиев көчөсүнүн кесилишинде жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтотулган. Текшере келгенде айдоочулук күбөлүгү жана машинанын мамлекеттик номери жок болуп чыкты. Агасынын автоунаасын айдап алган жарандын тиешелүү документтери жок болгондуктан ага карата протокол толтурулуп, унаасы айып аянтына токтотулду. Бар экенби? Сиз эми көчүрүп атпайсызбы байке? Телефонсун калганда, обратно скачивать. Эмне нарушение деп атасыз байке? А эмне канчанчы катардан кайрылдың, айтчы. С крайнего левого поворачиваешь на крайнюю правую. Нарушаю. Раз ты выехал уже с Кулиева, ушел Жельденинеп, вызвал на себя подозрение. Потом ты отсюда приехал, подъезжая к молодой гвардии, с крайнего левого ряда перестраиваешься на правую полосу, не замечая то, что там камера безопасного города. 11 октябрь түнкү саат 12:30 чамаларында бул автоунаа токтотулду. Номерлери жок. Жашы 17 жаштагы бала жол эрежелерин бузуп, жана айдоочулук күбөлүгү жок айдап жүргөн. Бул жолку рейдте дагы алкоголдук ичимдиктерди ичип, унаа айдап жүргөндөр ондоп саналды. Текшерүү иштери башталганда эле Бишкектин Месароша көчөсүнөн мына бул сиздер көрүп турган унаа шектүү катары токтотулган. Айдоочу спирт ичимдигин ичип, бейгапар машина айдап жүргөн. Жол коопсуздук кызматкерлери айдоочуга карата баардык тиешелүү чараларды көрдү. Республикалык наркология борборунда ичимдик ичкени расмий текшерилди. Андан аркы окуяны кийинки видео репортаждан көрө аласыздар. Айдар. Спирт ичимдигин ичип алып, рульга отурган айрым мас айдоочулар жада калса тартип коргоо органдарына тиешелүү документтерди бергенден ээринишет. Маселен, мына бул сиздер көрүп жаткан унаанын ээси кызуу абалында машина айдап бара жаткан. Жол коопсуздук кызматкерлери токтоткон учурда дароо эле документин берүүдөн баш тартты. Ошентип инспекторлордун мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, аларды бир топко чейин убара кылды. Чакырма, өнерди келип атат. О, кришни мага берсеңиз да. Берем, мага чалып атат азыр. Азыр эме берем. Сизге чалган жок, мага чалып атат. Мен чалайын азыр. Ала. Эч жак эме кылбайм. Эме болсо жүктөзүңөр жүктөп бирок күч бере алам. Рейттейсиз, өзеке. Мен туура чыкпайсыз да. Мен азыр нервим жаңылып чыктым да. Хорошо. Мон ключун алалы, кел байке, ключун Кайтып тура бериңиз. сезин. Ана, Нуралы. Эмеге кругга тез келе кал. Немеге түшүп калдым мен. Азыр жаңы эле үйдөн чыктым эле да. Документтерди алып келе калчы. Байке, ойнотпоңузчу, күчтү бересизби, бербейсизби? Бересизби, бербейсизби? Суроо. Бербейм. Бербейсиз. Болдан отуруңуз. Эме келе калчы, келип калдым, кайра келип калдың сен. Парасын өчүн. Я мыналар азыр баары машина алып кетет, өзүң кошуп барыш керек да, мен бияктан ала берейин, эртең эме төлөп туруп алып чыгабыз да. Айлы? Мен чип алып айдап жүрбөйм, Нуралы. Ана биз менен барып наркологияны өтөбүз, анан протокол Эми алып нарколог өткөндө мен моюнума алып атпайм, мен ичкен. кагаз керек да байке, кагаз керек да. Врачтар жазып берет, о, мас экен чын деп. Мастыгым чындыгы көрүнүп турбайбы? Эми аны врач берет да байке. Ал ушул аска таштап кой анан. Мен колум кайрыба. Болду эми байке да. Колум кайрыба дейм. Бериңиз дейм. Колум кайрыба деп атам мен сага. Кайрыба дейм эле. Бербейсизби анан? Колум кайрыба деп атам мен сага. Эмне кайрыбайм? Келет азыр. Каласаң ушул штраф станка эме эвакуатор чакыр. Эми колум кайрыба деп атам мен сага. Бербейм. Бирок баары бир айдоочу жоопкерчиликтен кутулуп кете алган жок. Анын мас абалында экенин аныктоо үчүн Республикалык наркология борборуна алынып келинип, баардык эреже талаптар аткарылган соң, унаанын ээсине тиешелүү протокол толтурулду. Унаасы болсо айып короого киргизилди. Жол коопсуздук кызматкерлери Борбор калаанын көчөлөрүнө күзөткө чыгаар менен эле үн кулак тундурган унаалар жана мотоциклдерди токтотуп, кошумча үн күчөткүчтөр үчүн айып салууну баштады.
Жоопкерчиликсиз айдоочулардын мындай кылыгы түнкүсүн шаар тургундарына тынчтык бербей жатканы акыркы кездерде олуттуу маселеге айланууда. Протокол жазабыз, бирок биз эч кандай чара колдонбойбуз. Азыр биз деген сизден мындай да протокол түзөбүз, протокол түшкөндөн кийин бизге экинчи кайталанбайт дейсиз. Анткени деген экинчи кайталана турган болсо, бул право автоматически лишение болот. Түшүндүрүп бердик дейсиз, түшүндүңүз да примерно. Жок, ал негизи мындай билесиз, интернеттен деле көрүп жүрөсүз да. Көрүп эле жүрөбүз. Унаанын жана ар кандай скутер, мотоциклдердин үндөрү дээрлик таң атканга чейин токтобойт. Андыктан жол коопсуздук кызматкерлери мыйзам бузган айдоочуларды колго түшүрүп, аларга чара көрүү үчүн рейд учурунда мына ушундай мыйзамсыз аракеттерге каршы иш алып барышты. Мына бул сиздер көрүп жаткан айдоочуга текшерүүнүн жыйынтыгы менен машинадагы баардык мыйзамсыз жабдыктар алынып, ал эми айдоочуга тиешелүү протоколдор толтурулду. Милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын кызматкерлери Бишкек шаарында жол кыймылынын эрежелерин бузган унааларды аныктоо жана алдын алуу максатында күн сайын рейдтик иш-чараларын өткөрүшөт. Маселен, иш-чаралардын жүрүшүндө күн сайын ондогон машиналар эвакуацияланат. Айдоочулардын көп бөлүгү төмөндөгү 3.27 токтотуу тыюу салынат белгисин бузгандар. Андан сырткары экинчи катарда жол кыймылына тоскоолдук жаратып турган жөө жүргүнчүлөр өткөлүнүн жанында токтотулган. Ошондой эле тротуарларда жөө жүргүнчүлөрдүн кыймылына тоскоолдук жаратып жаткан унаалар айып короого жеткирилүүдө. Бул иш-чаралардын максаты жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу, унаалардын эркин өтүүсүн камсыздоо жана жөө жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуулугун сактоо болуп эсептелет. Бишкек шаарынын милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын орун басары, милициянын майору Борборбек Ташматов өздүк курам менен жумушчу жыйын өткөрдү. Рейдтик иш-чарага чыгуу учурунда ал мыйзамдын талаптарын так сактоо жана жол кыймылынын эрежелерин бузуу фактыларын өз убагында токтотуу зарылдыгын белгиледи. Айрыкча балдардын катышуусу мүмкүн болгон жол кырсыктарынын алдын алуу маанилүүлүгүн баса белгиледи. Орун басар ар бир кызматкер жол кыймылынын эрежелерин одоно бузган айдоочуларга принципиалдуу түрдө чара көрүүгө тийиш экенин айтты. Анын ичинде айдоочулардын мас абалында унаа башкаруу фактыларына, карама-каршы тилкеге чыгууга, кырсык жаратууга алып келген кооптуу аракеттерге жана башка мыйзам бузуу учурларына өзгөчө көңүл буруу тапшырылды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу, жол кыймылынын катышуучуларынын жүрүм-турум маданиятын жогорулатуу жана укук бузуулардын алдын алуу максатында 2025 жылдын 1 октябрынан тарта коопсуз өлкө долбоорунун алкагында орнотулган аппараттык программалык комплекстер унаа ичинде коопсуздук курун тагынбаган айдоочу жана жүргүнчүлөрдү фото-видео байкоо аркылуу аныктап баштаган. Кээ бир жарандарыбыз эгерде унаа башкарган айдоочу жана жанындагы жүргүнчүсү да коопсуздук курун тагынбаса, жүргүнчүгө дагы айып пулдар барабы деген суроо беришүүдө. Белгилей кетүүчү жагдай, айып пулду камтыган токтом кагазы унаа кимге катталса жана жанындагы жүргүнчүнүн коопсуздук курун тагынбагандыгы үчүн айып пул айдоочунун дарегине гана барат. Айып пулдун суммасы 1000 сом, бир айдын ичинде төлөсө 70% арзандатуусу менен 300 сом болот. 11-12 октябрь күндөрү жүргүзүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгында жол эрежелерин бузган жарандарга карата 1035 бузуу жөнүндө протокол түзүлдү. Анын ичинен 31 айдоочу мас абалында унаа башкарганы үчүн кармалды. 34 айдоочу алдыңкы терезелерин мыйзамсыз караңгылатканы, 43 айдоочу документсиз унаа башкарганы үчүн жоопкерчиликке тартылды. Жалпысынан 243 автоунаа ар кандай эреже бузуу үчүн айып короого киргизилди. Бул профилактикалык иш-чаралар коомдук коопсуздукту чыңдоого жана жол кырсыктарынын алдын алууга багытталган. Биз ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов иштедим. Ал эми көрсөтүүнүн жүрүшүндө орун алган окуяларды кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков тасмага түшүрдү. Кийинки программага чейин саламатта туруңуздар.